Бул фабрика түрүнө жараша күнүнө 100 000 данага чейин бет кап чыгаралат. Мында медициналык бет каптардын 3 түрү даярдалат. KN95 үлгүсүндөгү 5 катмарлуу респиратордук бет каптын 2 түрү жана 3 катмарлуу медициналык бет каптар даярдалууда. Токмок шаарындагы текстиль транс деп аталган бул ишкана пандемия шартына карабай жумуш орундарын сактап калуу үчүн тез аранын ичинде медициналык максатта колдонула турган жеке коргонуу каражаттарды өндүрүүгө өткөн. Бири жана 2 слойлуу болуп кетет бул маскалар. Ошондой эле клапан менен деп коебуз, фиксаторлору менен. Мына маскаларды чыгарып жатабыз. Ошондо бир күндө булардан биз 150 000, 200 000 штук чыгарып жатабыз. Кудайым буйруп аста чыпарсак бир күндө 500 000 тегерегинде чыгарабыз деген ниетибиз бар. Өндүрүш кыска убакыттын ичинде жолго коюлду. Экономиканын көп тармактары токтоп калганда бул ишкана жаңы жагдайга ийгиликтүү ыңгайлашып кетти. Ушу тапта мында 30дан ашык киши эмгектенүүдө. Жумушчулардын бардыгы жергиликтүү тургундар. Фабриканын иши менен бүгүн президент таанышып чыкты. Мамлекет башчы учурда түзүлгөн кырдаалда ишкананын социалдык багытта иштеп жатканын канааттануу менен белгиледи. Өндүрүштү колго алган ишкер линияларды ишке киргизүү үчүн бардыгы даяр экенин айтып, бирок тиешелүү мамлекеттик органдардан продукцияны өндүрүү үчүн сертификаттарды алууда маселе жаралып жатканын билдирди. Одноразовые маски и многоразовые. Бүгүнкүдөй кыйшалыш кырдаалда мамлекетке жардам берүү демилгесин колго алганбыз. Даярдалган бет каптарды Кыргызстандын аймагында гана сатабыз. Бирок уруксат кагаздарын, сертификаттарды алууда тоскоолдуктарга туш келүүдөбүз. Мамлекеттик органдар биринен бирине түртүп, кадимки футбол талаасындагы топтой ары бери чуркатып жатышат. Ушул маселе колубузду кармап жатат. Мындай көйгөй болбогондо бул өңдүү ишканалар арбын эле ачылмак деп ойлойм. Коронавирус инфекциясы жайылып жаткан жагдайда тумоо менен күрөшүүгө өз салымдарын кошуп жаткан ишкерлердин орду чоң экенин президент баса белгиледи. Ал атамекендик жеңил өнөр жай жана фармацевтика тармагы жарандардын суроо талабын камсыздоого дарамети жете турганын билдирди. Башкача айтканда, өзүбүздүн өндүрүш инфекция менен күрөшүүдө өздүк коргонуу каражаттарына дар-дармекке болгон муктаждыкты чече алат. Президент мындай демилгелер азыркы шартта ар тараптуу колдоого татыктуу экенин белгиледи. Буга байланыштуу медициналык каражаттарды толук кандуу чыгарууга тоскоол болгон маселелерди чечүү өкмөткө сунушталат деп ишендирди. Өлкө башчы ишкер чөйрө ар дайым колдоого алынышы шарт экенин билдирди. У нас инкубация проходит форели. Андан соң мамлекет башчысы Ысык Ата районундагы Аквас сервис деп аталган балык чарбага барды. Чарбанын көлмөлөрүндө осетр балыктары, орус осетру, белуга балыктары багылат. Эң чоңунун салмагы 15 килограммга чейин жетет. Балык чарбанын аймагында чабактар да өстүрүлөт. Балыктардын икрасы ушул жерден эле сыгылып, кичинекей идиштерде өстүрүлгөн соң кайра эле чоң көлмөлөргө кое берилет. Андан тышкары сыгылган икра атайын идиштерге куюлуп, даяр продукция түрүндө сатыкка чыгарылат. Балык эти ышталып, туздалып, айтор бир нече түр даяр продукция камдалат. Даяр товар ички базарга жана Россия менен Казакстанга экспорттолот. Это есть в глобусах, есть во Фрунзе, во всех сетях есть. Это мы экспортируем в Россию, в Казахстан экспортируем. Полностью. Котлеты поставляем полностью в детские сады. Это черная икра, полученная из осетра. Единственно в Кыргызстане такого еще не было. Да. Вот. Вакуумируем, вялим, коптим. В основном форель пользуется спросом. Чарба кыска убакыттын ичинде балык өстүрүүнү 50 тоннадан 5000 тоннага чейин көбөйтүүгө жетишкен. Ишкананын жетекчиси Ринат Досаев туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин алдында түзүлгөн өнөр жайды жана ишкерликти өнүктүрүү боюнча комитеттин мүчөсү. Ал өлкөдөгү балык чарбасынын өнүгүү динамикасы кубат алганын айтып, мамлекет тарабынан колдоо дагы да көбөйтүлсө, бул тармактын келечеги кең экенин белгиледи. На сегодняшний день мы производим более 5000 тонн рыбы. Биз азыр 5000 тоннага жакын балык өндүрөбүз. Анын жарымы коңшу өлкөлөргө, Казакстан жана Россияга экспорттолот. Бизнестин бул түрүнө мамлекет жана президент өзү көңүл бура баштагандан тарта өнүгүү башталды десем болот. Өндүрүш азыр 100 эсеге көбөйдү. Такой короткий срок довели с 50 тонн до 5000. Это в 100 раз увеличили производство. Чарбанын иши менен таанышкан өлкө башчысы мамлекет мындан арыда аймактардагы экспортко жана жумуш орундарын түзүүгө багытталган ишкерликти өнүктүрүүгө жана өндүрүштү кеңейтүүгө көмөктөшөөрүн баса белгиледи. Ал пандемияга карабастан өлкөнүн экспорттук дараметин колдоо зарыл экенин билдирди. Президент мамлекет менен бизнес ортосундагы диалог ар түрдүү аянтчаларда, анын ичинде өнөр жайды жана ишкерликти өнүктүрүү боюнча комитеттин алкагында да колдоого алынаарын айтты.
Амантор Шерғазиев, Есен Турабы, Киев, Ала ТО 24.